Assalamu alaikum. Ысыккөлгө тигилген Азамат абанын Паямат деген малинасы быйылкы жылы тигилген. Мунун даамы өтө сонун укмуш болот. Дегистикасы бир аз жумшагыраак, бирок сочный. Эң жакшы жаккан жери мунун ушунчалык даамы жакшы болот да, өтө сонун болот. Өтүмү дагы бир башкача жумшак, сылык өтөт экен да булчу. Мына кулпнай дайлап бар экен да. Буларды карабай койсом жерге түшүп калыптыр го. Жерге түшүп баштаптыр го. Чын эле кулпнайга окшош экен. Кулпнайга окшош экен. Түсү дагы ушундай кызыл болот экен. Даамы вообще башкача го. Даамы сылык, жумшак өтөт экен да. Паяматтан тиксе болот экен туугандар. Паямат деген малина мыныкы. Мына. Өтө окмуш. Ай, не өлөкөн го, муну көргөнмүсүн. Башы сонун экен мына. Мөлтүрөйт экен. Түсү дагы товарный вид бар экен да. Өлөкөн. Мына кара, ой. Мына туугандар, Паямат деген малинабыз. Ысыккөлдө ушундай болуптыр. Азамат байка, мундан дагы качың эле, мындан мощный болот. Бул жерде да бар. Мынакей. Ушуну терсеңиздер. Бул биринчи жылы эле ушундай болотса, демек, ой, мынаны кара. Мына колуңду киргизсең мынакей. Ичине сөнөй атат. Жумшак экен бирок. Жумшак экен. Изилет. Бул бизде өтө ширин болот экен да бул биздечи. Күнү жок ушундай салкын жерде ушундай болуп атса Паямат, демек бизге айта турган малина экен. Мен башка сортун алайын десем, жок болуп калып, ушул калып калыптыр эне жалгыз. Мапеманы алайын деген мага кечирээк болуп калат дегенинен. Мапема, Кеч сорт турбайбы? Бизге кечтер болбой калат да, ошон үчүн эртерээк эметейин. Бу жерде эмдиги жылы уже стойка коюп эме кылабыз. Кийинки жылга тарта баштайсыз да? Отоп керек эми отоп. Бул жерге отоп. Караш керек да. Пока өсүп алса кийинки жылдан кызын тарта баштайсыз. Көчөтүн канчадан алдыңыз эле? Көчөтүн 100 сомдон алгам бирсиги. Чымчыктар мыныкы ачык жерин чокуй баштаптыр. Мынакей. Бул бушелек малина мына. Кулпнайдай. Дагы чоңойчу да экен, да мына карасаңыз. Эмесине келгенде. Кийинки жылга бул өтө чоң болот экен да. Чоң болот. Биринчи жылы ушунча болот. Мынакей. Зор малина эле экен. Паямат жакшы экен. Бирокта полькалар бар. Мына полькалар. Мынакей. Полька. Биринчи жылкы сыда бул. Даамы кандай экен? Билбейм, жеп көрмөк. Жакшы эле экен. Мунун уругу бар да бунун. Чота. Мен үйдөгүлөрүм жанагы полька деген полька болбой калды анда, бул башкачараак. Үйдөгү башкачараак полька деп айдалган. Бул полька эмес негизи мыначы. Полька эмес. Бул башка сорт. Башка экен. Полька эмеде купкургак. Жана пшехибадай болуп атпайбы? Бул суу экен, азыр Паяматка эле окшош турбайбы? Бул жерде да 3 сол неме болду. Бирок слабый өсүп калды эне, отто көп өлүп калды бояктагылар. Көңүл келбей болгон эле биякта. Негизи сизде жакшы эле өсүптүр негизи. Потеряңыз аз эле болупту, муну караса болот да. Бул местный сорттор болчу. Бул местный сорт. Местный сорт көрөлү мынакей. Мына жакшы бышкан жери бар экен. Мынакей. Бул тегерек. Суусу карачы. Паяматка караганда Былжырайт. Былжырап атты. Езилип атат да. Местный эле жакшы байлаган сорттон. Отуруп коомду. Тербаты эле сочуда экен бирок булар.
Мына ушул Азамат абанын практикасын Кыргызстанга жайылтыш керек да. Биз кыламын деп аткан, баягы интернеттен көрүп, кызыгып, ооруп жүргөн идеяларды бул киши давно жасап койгон да, практикадан өткөрүп койгон. Бул киши ошонусу менен балууда. Убакыт уттурбайсыздар, мына ушул киши менен байланышыңыздар. WhatsApp номерин айтайын. 777 73 64 15. Мына ушул номерге чалсаңыздар, Азамат байкем жооп берет. Сиздер кылам деген нерсени бул киши жасап койгон мынакей. Саламатта туруңуздар, туугандар.